Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде жашаган Бактыгүл Молдокеримова жолдошунун кылмышка шектелип кармалганын, анын акталар күнүн 5 баласы менен күтүп келерин айтат. Ал эми бул балдар атасынын кайда экенин толук түшүнбөйт. Болгону атасынын сүрөтүн карап, алыстан кайсы бир күнү келип калат деп күтүшөт. Жакшыдан үмүт кылган 5 балалуу келин Супер ТВга өз баянын айтып берди. Мен ата-энем экөө тең эле мугалим болгон. Бирок мен 6 жашымда каза болуп калышкан экөө тең. Мен эки бир тууганмын. Бир үлкөм бар. Ошо менен тайталарым бакты. Күйөөгө чыкканча алар окутушту. Ушу 5-курска чейин окуп, андан кийинки окуумду уланта албай калдым, турмушка чыгып кетип. Өзүм сүйлөшүп жүрүп эле чыккам, өзүң менен тең балага эле. Ал деле эми азыр жакшы эле бала, бирок абакта камалып отурат да. Бир белгисиз себептер менен доого урунган бирөөнүн эмеси менен жатат ада. Бирөө жала жагат. Ооба, ошо жала доо менен жатат да. Кандай жала эмне болгон эле? Мушташып кетишкен. Ошо менен групповой болуп жатат ошо менен. Ал чыкканда эле бизди бакканга эмеси жетпей атат да, жалгыз. Андан кийин ошол 5 балалуу болгон ушинтип квартирада жашап жүрөбүз. Өзүм 2017-жылы микроинсульт алдым. Оозум мурдумда кыйшайып калып, 3 айдай больницада жатып жакшы болдум, токтолду. Да Кудайга жакшы кылды да, өз калыбына келтирди. Анан ошондон кийин дагы кыйналып эле жашап жүрөм, ушу коомдук элден үй болсо деп суранайын дедим эле. Ушу үй жагынан кыйналып атабыз да. Ушу 5 бала менен же квартирага албайт бизди. Квартирага алганда деле төлөй албайбыз го. Жолдошу кандай иш менен эркиндиги чектелип атканын айтуу кыйын болуп атат деген каарманыбыз сөзүн улады. Анын иши 3 жыл мурун болгон да. Ким менен ушташкан, анан ким качып кетти экен түшүнүксүз болуп атат. Ушуну айтыш кыйын болуп атат да. Ошо 2 бала бир кызды уруп коюшкан да почти. Анан бирөөсү качып кетип, мен күйөөм калып калган ошо камакта. Тигиси сыртка чыгып кетти. 2 адам, 2 адам күнөө эле. Анан тигиси сыртка чыгып кетти уже Россиягачы. А тиги менин күйөөм камалып калып калды, ошо групповой болуп ошо менен. Улам соту болуп атат. Болуп атат, 4 жолу болду ушу менен. Сиз катыштыңызбы? Жок, закрытый болуп атат. Азыр ошондо убактылуу кармоочу жайда. Убактылуу кармоочу жайда улам эле суралып кайра кетип атат. Кароо сот иштери кандай? Каралып атат, улам эле ошо жылып калып атат да. Ошо убакыт керек деп койду. Встречный берсе деген тигиничи. Анан жолугушууга улам келип атат. Ошо жакшы маалымат бербей атат да деле. Ошо бирөөсү качып кеткен Россияга. Ал балабыз. Аны сот чечет деп коюп атышат, ошо жыйынтык менен отурабыз. Кандай болот экен деп. Молдокеримованын 2 уул, 3 кызы бар. Балдарынын улуусу 10 жашта болсо, кичүүсү жаңыдан жөрмөлөй баштады. Каарманыбыз жолдошунун ак экенине ишенип, тез арада үй бүлөнүн кашына келип калат деп күтөт. Ошону деле биз ушу күтүп отурабыз, жакшы ийгиликтер менен акталып эле чыгар деп балдарыбыз менен чогуу эле күтүп отурабыз. Ал адамдын орду сиздин жашооңузда кандай? Ал биз үчүн жакшы эле го дейм, камкор негизи эле. Ушу буда болсо кырсык деп элестетип жашап отурабыз эми күтүп. Үй бүлө үчүн кандай ата? Мээримдүү жакшы эле ата, балдарга жакшы эле карайт. Ал деле ошол күнүмдүк эмебизди табып келчи да. Оокат ашыбызды таап келчи, стройкада иштеп. Анан бул жерде жашаганыбызга уже 2 жыл болду, вагондо жашадык 1 жылдай. Анан вагон бүткөндө үй бүттү, үй бүткөндөн кийин бияка кирип тургула деп бир тааныштарыбыз ушака киргизип койду да. Анан убактылуу ушул жерде жашап жатабыз азыр. Бекер. Бирок бул ушу тааныштарыбыздыкы да. Ооба да, ооба. 5 балаң бар экен деп оор ачып эле турат, бирок условия жок, кыйын болуп атат да, 5 бала мененчи. Жайкысында билинбейт экен, кышкысын. Ошону ойлонуп. Сиз өтөт. Сиз өтөт дейм.
Ал чыкса эле ошо күнүмдүк жашообузга карап турчу ал деле ошо башка эме арттыра албайт да, күнүмдүк жашообузга таап келет. Бактыгүл Молдокеримова бул окуяны башына келген сыноо кырсык катары кабыл алат. Эми 3 ай болду да киргенине. Өзү эрки менен барды издөөгө салып коюптур да анычы. Анан уже могуда метрик ала албай койдук, же пособие ала албайбыз, эч документ ала албайбыз. Школго кызыбызды беребиз деп да бере албай калдык, паспорт дей берет. Тигибизде эски паспорт менен киргенбиз. 2017-жылы паспорту бүткөн, ошол бойдон ала албай аткан. Ана сен камалсаң эле бүтө калат деген да тиги бала. Анан тиги балабыз качып кетти. Ошо менен жалгыз калып калды да. Ал келсе эми дагы суралып анан бүтөт да. Чачтыңыз. 3 айдан бери жолугуп туруп атасызбы? Сиз эмеге келгенде көрүп атабыз, сотко келгенде, анан СИЗОго передача киргизгенде киргизип атабыз, бирок көрбөйбүз. Булар балдарын каякта атаң десе, Нарында деп коет. Деле Нарында иштеп атат деп коюп отурушат булар. Чыгып келсе дейбиз биз деле. Анан ошол үй эле болуп атат биздин маселебиз. Башка эметтей эле. Телефонда сүрөттөрүн көрүп отурушат. Атам чайга айтам бурайды. Атам чалса ушуларды айтам. Күтөбүз. Каарманыбыз балдар менен ушул короо жайы тосулбаган үйдүн бир бөлмөсүндө жашайт. Балдарын таштаганга киши жок болгондуктан иштебейт. Кантип кечки таң атканды эле билбейм, ушу 5 менен ушинтип отуруп эле. Кирин жууп, кале үй жыйнамай. Болду, ошо кызымды күтөм эми келишин. Күндө ушундай эле өтө берет. Эртең менен турабыз, кайра буларга чай берем, тигин школго кетирем. Кайра тигим келет школдон. Ошо менен тамак-самак кирип болуп, азда кирлерин жууп бүтүп койдум эле. Эртең менен туруп алып. Кирди эле колго жуйм ушу 5 баланын кирин. Күндө кир жуйм, жаңы эле азыр жууп бүтүп отуруп калгам силер жакта күтүп. Ушинтип отуруп беребиз. Кечке чай ичип кечинде бул столду жыйып анан кийин жатып алабыз, төшөк салып ушул жерге. Кечки ушу эртеле. Асты цементтен? Асты цемент. Асты цемент ушундай. Жылуулук пока жылуу эле болот, но эшик жылуу, жайы болуп, азыр кыш келгенде кыйын эле болуп калат да. Кышкысын. Ошо менен отурабыз. Кайын журтум деле жардам бергенге акыбалы келбейт, кайненем ооруйт ушу. Аделе больницада да уже 1 ай деген больницага жатыптыр, 1 айга. Аделе кыйын акыбалы ооруйт. Анан өзүм ошо ата энем кичинекейден бери каза болуп калган. Экөө тең мугалим адамдар болгон. Алар тирүү болгондо балдарды каралашмак. Ошо кайненем жака берейин десем, алардын шарты жок. Ошол убакытта ошондон өзүм карап отурам азыр. Бир комната болсо дагычы. Балдарга ошо 4-өнө сентябрь айында пособие чектеп келдик. Токтогулда чектеп берди 4 балама. Ону тиги күйөөм паспорт жок, метрика ала албай калып, 5-меда пособие чектеген эмесмин. Метрикасы жок. Азыр прививка деле албайт, больницага деле барбайбыз. Ошо метрикасы жоктугунан. Ошо менен отурабыз. Бүт ол недоношный болуп төрөлүп калган. Азда жакшы, буда жакшы болду. Шура 5-чи недоношный болуп төрөлгөн. Өзүмдү да ошо көп кыйынчылыкка салгым келбей аярлап жүрөм да, жана ооругандан кийинчи нервтен кеткенден кийин кыйын деп калышкан да. Эми дагы бир жыгылсаң туруш кыйын. Ошо менен аяр мамиле менен өзүмдү өзүм карап, жок болсо дагы бардай күлүп жүрөбүз. Бардыгына чыдап. Ошол жашоо шартыбыз мындай үйдө өтүп атат.
2 жылдан бери. Почти 3 жыл болду, 1 жыл квартирада турдук. Акыры төлөй албай анан кийин бул жака келдик. Вагон болсо да жашап тургула деп. Кайсы жактан келдиңиз? Токтогулдан. Вагондо жашап отуруп бияка кирдим, ошо менен отурабыз ушу жерде эле. Сөзүнүн соңунда 5 баланын апасы жолдошунун үстүнөн жүрүп аткан сот иши жакшы жакка чечилип, үйдүн кожоюну менен жолугушуу күндү күтүп келерин кошумчалады. Ал деле ушу жакшы чечим менен чыгып келет болуш керек деп отурабыз. Ушу 1 айбы, 2 айбы убактысы. Убакыт керек деп атат, бирок жакшы жагына эле чечилгендей болуп атат. Улам эле барсак болот деп коюп атат. Болот деп. Ошо убакыт билгизет да. Бирок жакшы жагына чечилип келет деп үмүттөнүп жашайбыз. Ишенем ага экенине.